Алла Таала Куранда ушундай силер чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, кичинекей күнөөңөрдү кечирем деген аяттар бар. Эгерде бир момун мусулман адам өзүнү чоң күнөөдөн сактай турган болсо, ошол чоң күнөөдөн сакталуунун өзү кичинекей күнөөлөргө каффарат болуп, ошондой кичинекей күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот экен. Алла Таала бул жөнүндө аятта мындай дейт: эгер силер ушул чоң күнөөлөрдөн тыйылсаңар, анда силердин кичинекей күнөөңөрдү биз кечиребиз деп аят айтылып жатат. Эми бул аяттын маанисинде аалымдар мындай деп чечимилейт: ошол чоң күнөөдөн сактануу кандайча болуш керек десе, ошол чоң күнөөнү аткарууга кудурети жетип туруп дейт. Кудурети жетип туруп, жана ошол күнөөнү аткарууга каалоосу дагы болуп туруп, күнөөнү аткарууга бир чоң күнөө турат алдыңызда. Ошону кылсаңыз болот. Кудуретиңиз жетет. Көңүлүңүз дагы тартып турат ошол нерсеге. Кызыгып да турасыз ошондой күнөөнү аткарууга. Бирок Алладан коркуп, ошол күнөөдөн сактансаңыз, ошондой чоң күнөөнү, анда Алла Таала жана кичинекей күнөөнү ошол чоң күнөөдөн сактанып койгондугу үчүн кичинекей күнөөнү кечирем дейт экен. Буга жакшынакай мисалды мындай деп мисал айтышат. Бир адам дейт, махрам эмес бир аял кишиге көз артып, шахват менен карап, же болбосо колдорунан кармалап, жакындап зинага бара жатат дейт. Зина кылса болот, кудурети жетет, каалап да турат ошону. Эч бир камерада жок, эч ким көрө турган инсан да жок. Болгону жараткан жалгыз Алла гана көрүп, Алла гана билип турат. Ошондой учурда жанагы жаш жигит мисалы махрам эмес аялды көзү менен ушундай кумарданып карап, зинага бара жатып, бирок ошол жерде Алла Тааланы эстеп, "Ола тақрабу зина", зинага жакындабагыла деген аяттарды, пайгамбарыбыздын хадистерин эстеп, ошол жерде өзүнү зинадан кармап кала турган болсо дейт, Алладан коркуп, Алла Таала анын астында болгон ошол махрам эмес аялдын колун кармап койгондугун, же болбосо махрам эмес чоочун аял кишинин жүзүнө кумардануу менен карап койгондугу, бул кичинекей күнөө эсептелип, ошол чоң күнөө зинаадан сакталгандыгы үчүн жанагы күнөөнү кечирип коет экен Алла Таала.